Кутман күн баарыңыздарга достор, Ширин Kitchen каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен медовый молочная девочка, ошондой эле жука кождогу тортторго крем жасаганды үйрөнөбүз. Мастер-класс видеону аягына чейин карап, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Негизинен үй шартында жасоого өтө оңой кремдердин бири. Орусча айтканда густой болуп турат. Эң алгач бизге 33% сливки керектелет, каймак. Мен ушундай петмол колдондум. Ар дайым 33% колдонгонго аракет кылыңыздар. Ошондо гана табигый, адал торт чыгат. Андан соң эч нерсе салбай, бетине бир аз көбүкчөлөр чыккыча аралаштырып алабыз. 2 аш кашык кумшекер кошобуз. Андан соң дагы да аралаштырабыз. Көбүсү сурап калат, сливкини аралаштырсам коюу болбойт, суюк болуп калат деп. Азыр меники да бир аз суюгураак, себеби эшикте ысык. Мен сиздерге көрсөтүш үчүн достор эшикке алып чыгып алдым. Муну муздагы үйдө кылабыз. Идиштерди дагы жасаардан мурун морозильникке тоңдуруп коебуз дагы, андан кийин алып иштетебиз. Сливкибиз дагы сөзсүз түрдө муздак холодильникте турган болуш керек. Жана мен азыр бул жака сгущенный молоко кошом. Коютулган сүт. Ал дагы сөзсүз түрдө муздак болуш керек. Сливкини аралаштырганда эң негизги сыры бул муздактыгы. Азыр мен эшикте болгон үчүн мында көбүнчө май бар да, ошондуктан бат эле эрип кетип атат. Негизи медовый торттор үчүн бул өтө сонун крем. Коютулган сүттүн дагы сапаты жакшысын алганыңыздар жакшы. 7 чоң аш кашык менен коштум мен. Эгер таттууну жакшы көрсөңүз 9-10 кашык кошуп койсоңуз деле боло берет. Менин каналымда достор оңой жол менен медовый кождорду жасоо рецептиси бар. Мен төмөнгө ссылкасын коюп коем. Эгер кааласаңыз кирип көрүп жасасаңыз болот. Эми эң жогорку ылдамдыкта аралаштырабыз. Табигый сливкилерди колдонгондо этият болосуздар. Себеби минутунан бир аз көбүрөөк аралаштырып койсоңуздар